Ассаламу алейкум, барыңыздарга Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ифтарга карата ооз ачарга дагы бир меню сунуштагым келип турат. Бүгүн бизде биринчи тамакка гороховый крем-суп же болбосо горохтон эзме сорпо. Ал үчүн биринчи 2 же 4 саат алдын кайнак сууга горохту ушинтип жибитип алабыз. Керектелүүчү азыктар булар. Казанды кызытып алган соң 60 мл өсүмдүк майын куюп, жакшылап кызытып алабыз. Май кызыганда пиязды салып, алтын сары өңгө келгенче кууруп алабыз. Мен жасаган азыктардан 5 адамга ылайык ушундай тамак чыкты. Эми эттерди салып алабыз. Этти туурабай ушундай сөөк бойдон салганыңыз оң, кийин кооздоп бергенде да этти үстүнө салып койсоңуз болот. Майда тууралган сабизди жана картошканы ирети менен салып, томат салып, жакшылап кызарганча кууруп алабыз. Бир аз кууруган соң суу куябыз. Суу куйган соң тузду салсаңыздар болот. Катуу кайнап чыккан соң отту азайтып, жарым саат кайнатып алабыз. Жарым саат кайнагандан кийин алдын ала жибитилген горохторубузду салып, дагы 2 саат кайнатып алабыз. 2 саатта горохтор жумшап, картошкалар жумшап, эзгенге оңой абалга келип калат. Мына 2 саат кайнатып алган соң казанды алып, эттерин чыгарып алабыз. Калган суюк сорпону блендердин жардамында же болбосо кадимки эле картошка пюре кылгычтын жардамында эзип алабыз. Мен картошканын пюре эзүүчү таякчанын ушундай темирдин жардамында аябай майда тегиз масса болгончо эзип алдым. Тамагыңыздар канча кооз чыксын десеңиздер, ошончо эринбестен эзсеңиздер жакшы болот. Мына ушинтип жакшылап эзип алган соң, табитиңиздерге жараша татымал кошсоңуздар болот. Мен кориандр менен кара мурч кошом жана лавр жалбырагын да кошсоңуздар болот. Эми буну дагы 30 минутта өтө үлүңдөгөн отто кайнатып алсак, мына ушундай даамдуу сорполор чыгат. Көбүнчө гороховый крем-супту ушундай үйдө жасалган мен сухариктер менен тартам. Сухарик үчүн нанды кесип, оттун өтө үлүңдөгөн отто сковородкага салып, ушундай курук сковородкада кууруп алабыз. Экинчи тамакка биз ушундай шпажкага сайылган самсаларды жасоону туура көрдүк. Ал үчүн 15 штукка арналган бул ингредиенттерин өйдөгө жазып өттүм. 15 штук дегенде 3төн 1 шпажкага сайылганда 5 даана шпажка кетет. Камырды жакшылап кылып алган соң 2ге бөлүп тынтырып коебуз. Каналыбызда жаңы болсоңуз, албетте катталып, рецепттерибиз жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, колдоп коюшуңузду суранабыз. Фарш үчүн каалаган начинкаңызды колдонсоңуз болот. Менде классикалык эле эттен фарш жасадым. Эми тынып калган камырларды алып жайып алабыз. Жайып алган соң маргаринди эритпестен эле ушундай өтө жумшак абалга чейин үйдүн температурасында коюп койсоңуздар болот. Мына ушинтип колдун жардамында жука кылып сүртүп алабыз. Өтө аз маргарин кетет. Биринчисин ороп алган соң экинчисине сүртүп, экинчисин да ороп алабыз. Эми муну 30 минутка холодильникке, морозильникке коюп турсак болот. Алып, майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Менден 15 даана чыгардым. Эми буларды жайып алабыз. Жайып алган соң карайбыз. Каты бар жагыны, сулуу жагыны сыртка каратабыз, себеби ошол жак кат болуп, самсаларыбыз көркөмдүү чыгышы үчүн. Ичине начинкасын салып, мына ушинтип тегеректеп түйүп баштайбыз. Колдун жардамында дагы бир аз көркөмдөп тегеректеп алабыз. Шпажкаларга сайуу учурунда таякчаларды алдын ала суулап алсаңыз, бир аз оңой сайылат. Эгер суулабасаңыз, камыр жабышы бир аз өтүшү кыйын болушу мүмкүн. Ошондуктан алдын ала суулап алганыңыз оң. Сайуу учурунда бир аз кыйынчылыктар туулса, шпажканы, таякчаны бурап киргизгениңиздер оң. Эми жумурткадан сүртүп, бетин кооздоп, 200 градуста үстү кызарганча бышырып алабыз. Ал эми салатты болсо мен жон гана кооздолгон жашылчаларды кесип койдум. Тамагыңыздар таттуу болсун, каналыбызга жазылууну унутпаңыздар.